достор, силер Кибер KG каналындасыңар. Лайктан басып жана жазууну унутпаңыздар. Биз бүгүн видеого текст кылып, азыр Инстаграмда аябай эле популярдуу болуп жаткан видео текст деген нерсени үйрөнөбүз. Ал үчүн бизге программа керек. Эң оңой программа бул Power Director. Ушу азыр көп iPhone менен жазса, биз Android'ко Power Director менен жазсак болот. Ушул программа аркылуу. Анда биз кеттик. Power Director'га кирген соң биз жаңы проект создобойт этебиз. Проекттин атын өзүңөр каалагандай жазып койсоңор болот. Мисалы текст деп. Мен англисче жаздым, өзүңөр кыргызча жазып койсоңор болот. Эми бизге сүрөт керек. Сүрөттөн биз болсо ар кандай бир сүрөт тандасак болот. Биз Telegram'данбы же SweetSafe'ден өзүбүздүн көчүргөн сүрөттөрүбүздү табып алабыз. Мисалы менде анчалык жалпак сүрөттөр жок экен. Мындай кылып жазып алабыз да, жана видеонун узактыгын биз Инстаграмда 1 минут Инстаграмда мен үйрөтүп атам, ошондуктан бир 30 секунд кылып көрөйлү. 30 секунд кылган соң биз ага текст создобойт этебиз. Текст ар кандай тексттер бар, мисалы выпрыгиваниялар, мондай тексттер бар. Анан биз музыканы тандап алабыз. Биринчи музыка тандап алабыз, эмеден биринчи. Анан бизге каалаган бир музыканы алабыз. Мисалы мен көчүргөн музыкаларым бар биякта. Мисалы азыр жаңы чыгып аткандардын бири алсак болот. Мисалы жөн эле бегиштинерден алып көрсөк болот азыр. Барыңар уккан болушуңар керек муну. Zamanbap.net тартуулай. Эми биз бул текстти алып турайлы. Мына бул ырдын сөздөрү башталган жеринен баштайбыз. Zamanbap.net тартуулай. Бул жагын алып салабыз. Сөзү кеткен жери эле керек бизге. Бул текстти да алып турайлы 5 мүнөткө. Анткени сөзү кеткен жерге текст коюш керек. Аптам жапканнанды сагына. Уже сөзү кетти. Өзүңөр каалагандай текст кылсаңар болот. Бир мисалы бул мага бул текст. Эми бул текстти өзгөртөбүз. Жактан сөздөрдү жакшылап эстеп алабыз. Мына текстти чоңойтабыз. Текстке биз текстти оңдосок деле болот. Жөн эле кылбастан мына мындай кылып койсоңор болот. Кара менен кыласыңарбы же сары менен кыласыңарбы. Бирок ушундай оңдойм да текстти. Жана шрифт тандасаңар болот. Толтура шрифттер бар, мисалы мындай шрифт бар. Мындай шрифт бар. Бирок бул англисче жазганга керек да мындай шрифттер. Анткени мындай орусчага көп шрифттер жок. Мен өзүм атайын көчүргөн шрифттер бар мына. Буларды анан да бир видеомдо көрсөтөм, шрифттерди каяктан көчүрүп алсак болот. Мындай шрифттер менен кылсаңар болот. Мындай сонун текст болуп калат. Эми көрүбүз кандай болуптур. Аптам жапканнанды сагынам. Аптам жапканнанды сагынам. Дагы текст кылабыз, кайрадан сөйлөгөнү. Кылгым келет. Сөздөрү жатка билиш керек да. Эми жатка билбесеңер деле видеодон угуп алып аны жазсаңар болот. Мисалы кылгым келет ара ити болгон алыман. Кайра текст конструкторуна кирип
Үстүн жанагы шрифт сандайбыз. Жана бул кичирейткенге аракет кылабыз. Эми көрөбүз. Апам жапкан нанды сагынам. Кылгым келет аракетти келген алыма. Кечирип коюңуздар. Келген алма экен. Кылгым келет аракетти келген алыман. Сөз бүткөн соң эле эми тексттерди оңдошуңар керек жакшылап. Мына. Кылгым келет аракетти келген алыман. Көрдүңөрбү? Уже сөз кайра башталды. Сөздүн эгер билбесеңер окуп алсаңар болот. Апам үчүн даяр күчүм барына. Алыман. Апам үчүн даяр күчүм барына. Аракетти келген алыман. Кайра бияка текст тандап алабыз. Өзүңөр ар кандай тексттер койсоңор болот. Мисалы, мондай текст койсоңор болот. Мондай текст койсоңор болот. Эми ал өзүңөрдүн ишиңер да. Жок, жанагы текст эместики. Мына өзүңөр билген тексттер кое берсеңер болот. Апам Кыскасы ошо достор. үчүн Мынтип текст жазып алсаңар болот. Оңой эле баары достор. Бир гана картинка керек, жакшы картинка бар. Жана ушундай эметсеңер, анан видеону сохранить этерди. Анан видеону бүткөн соң, тексттер койгон соң, музыканы атайын мондай кескич бар. Атайын кесип туруп, удалить кылып туруп болду. Анан музыка эң аянда кат болуп бүтүп калбаш үчүн мондай жерин кесебиз. Атайын жарым мына. Көрдүңөрбү? Ручканы басабыз, громкосын алып туруп, мындайраак кылып коесуңар. Анткени мына келет бекем. Бейшене таманында экен. кичкей болуп туруп бүтүп калат да. Анан видеону сохранить этерди, создать видеону кыласыңар, сохранить проект кылсаңар, бул повердектин ичине кылып калат. Анан сохранить галерея кылып туруп, ар кандай нерсени тандап туруп басып коесуңар. Эгерде силер аны Instagramга чыгарам десеңер, анда биякта басасыңар. Өзүңөр кандай Full HD кыласыңар, качествосын тандап туруп, бияка эметкенден кийин, бу жерден загрузкасы бүткөндөн кийин, ал Instagram, WhatsApp каяка чыгарарыңарды айтып чоң нерселер чыгып калат. Ошол жерден өзүңөр каалаган статусуңарга же Instagramда лентаңарга кое берсеңер болот. Ушу менен мен видеом бүттү достор. Саламатта калгыла.